Достор, Көкқашат айылындағы мектепке келдік. Оғымбаев атындағы орта мектеп екен. Бұл жерге ошо Кара Бура айыл өкмөтүнүн активдүү жаштары окуучулары келишти буюрса. Английский, аймақ. Бұлар автоөнүш курстар. Ата-ана тарабынан 300 сомдон 600 сомго чейин аралыкта айына автоөнүп берилет. Мамлекет тарабынан берилүүчү курстар бар. Бул физика, математика, тогуз футбол, шахмат. Мындай көчүрүп келген. Оғымбаевтың уникалдылығы мен қысқаша айтып берейін. Қатар Оғымбаев 4 күнді оғымызбен ойнамыз. Ошол үчүн анын виртуоздугу, анын ошол күн жаратуудағы негизги уникалдылыгы ошол болду. Анан бул жакта дагы азыр устанокко бөлдүк, бирок жакында жанагы келген учурундагы жонокпарыбыз ошол маркага Марас менен кандай күнгө айланып атабыз да. Анан бул жердин баары тең QR код менен болот. Бул жөнүндө маалыматтардын баары тең бул жерге келип туруп эле телефонуңа жакындатсаң автоматтык түрдө наушник менен сүйлөп көмөк бере берет да. Мектеп алдындагы бакча долбоору ишке ашып, 38 сотук аянтка 122 төп алма отургузулуп, көчмөн берүү алдында турат. 2020-жылы Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмеси менен биргеликте мектептин базасында жаштар борбору ачылып, жогоруда белгиленген 6 түрлүү ийиримдер ачылып, материалдык техникалык базасы жакшыртылган. Бул жака көчүрүлүп, жаңы мектептин жетекчилиги, айыл өкмөтүнүн жетекчилигинин астында биздин жаңы музейибиз ушул жака көчүрүлүп келип ачылган. Бул жерде ата-атабыздын өмүр жолу, тарыхы, чыгармачылык жолу жана ата-атабыз колдонгон комуздар, кийимдер Айтып ачылып калды, негизги максаттарыбыз деген боюнча айтып беребиз. Көйлөң берип окуп атты, чүйдөн келип атты, тренерлерден шаардын мектептерин бүткөн окуучулардын алдында өзүмдү төмөн сезчүмүн. Неге десек, анткени алар башкачараак көбүрөөк мүмкүнчүлүктөргө ээ болгондой эле сезиле берчү дагы биз айылдагылар басым түрчүбүз да. Ушул мектепте окуганда шаардын мектебиндеги окуучулардын деңгээли кандай болсо ошондой болуш керек. Мен ушул жерде окуйм деп, башкалардын алдында басылмаш керек деген ой пикирин билдирген. Бунун максаты ошол болуп аткандыктан биз дагы аракет көрүп атабыз да. Биздин окуучулар азыр Көкқашат айылындагы панорамага барып жатат. Ал жерде атагайлар жаратылыштын койнунда бир аз өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт буюрса, рахмат айтабыз. Көкқашат айылындагы панораманын үстүндөбүз. Бар сүрөткө түшүп, Көкқашат үстүнөн суктанып атабыз. Сон. Сиз кайсы мектептенсиң? Киров. Кандай тренинг кандай жакып атабы? Мен активдүү жаштар жаркын келечек. Ошол достор, активдүү жаштар жаркын келечек деген долбоор ошо International Alert уюмунун ынтымактуу жашоо долбоорунун алкагында ишке ашып атат. Кут орносун коомдук фонду аркылуу Кара Бура айыл өкмөтүнүн активдүү жаштары менен иш алып барып атабыз. Бүгүн Көкқашат айылындагы аракет тынчтык клубуна тажрыйба алмашуу максатында саякат болду. Активдүү жаштар жаркын келечек.